Namaz 16. Salman radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мұсылман кіші даратын жақшылап алып, 5 мал намазын оқса, анын күнөлөрү жалбырақ күйілгендей күйілет, деді. Андан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл аятты оқыды. Котормосу: күндүздүн 2 тарабында, түндүн 1 бөлүгүндө намазды оқу. Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Худ сүрөсү 114-аят. Салман радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мусулман киши дааратын жакшылап алып, 5 мал намазын окуса, анын күнөөлөрү жалбырак күйүлгөндөй күйүлөт, деди. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Котормосу: күндүздүн 2 тарабында, түндүн 1 бөлүгүндө намазды оку. Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Худ сүрөсү 114-аят. Салман радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мусулман киши дааратын жакшылап алып, 5 мал намазын окуса, анын күнөөлөрү жалбырак күйүлгөндөй күйүлөт, деди. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Котормосу: күндүздүн 2 тарабында, түндүн 1 бөлүгүндө намазды оку. Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Худ сүрөсү 114-аят. Ахмадтын Муснады. Түшүндүрмөсү: Аалымдардын көз карашында күндүздүн 2 тарабы дегени бири багымдат, экинчиси бешим менен асыр. Түндүн 1 бөлүгү дегени шам менен куптан. Тафсир Ибн Касир.